Азыр билесиздер, коомчулукта пирамидалык каржылык же виртуалдык валюта боюнча, криптовалюта боюнча MCN коин деп аябай ызы чыгып атат. Элдин баары миллиондон ашык адам алданып деп атат. Жалпы 2,5 миллион долларды чогулталы, акчаны керектеген эмне кылсаң ошого деп айтып атканыбыз көп болдук. Бул каржылыкка, финансовый пирамидага да албетте эрте көңүл бурсак болмок. Укук коргондору дагы ушундай эле МВД менен улуттук коопсуздук комитети көбүрөөк көңүл бурса, мүмкүн чалып барбайт беле. Анан эми биз дагы жогорку кеңештен бул боюнча да бир мыйзамдарды карап чыгыш керек. Анан сиздер дагы ушул виртуалдык валюта боюнча, блокчейндер боюнча дагы албетте бул улуттук банк, мамлекет буну көзөмөлдөбөйт. Бирок сиздер да өзүңүздөр оюңуздарды айтып, маалымат беришиңиз керек. Себеби биз азыр баары ушул финансылык сабатсыздыктан келип чыгып атат. Биринчи, экинчи ошол криптовалютаны реклама кылган биздин аттуу баштуу кишилерибизге ишенип, алар дагы көмөк көрсөтүп атат. Ушунун баарын жоопкерчилигин карап, укук негизинде, мыйзам негизинде баары жооп бериш керек. Бул өтө чоң сумма, жакынкы аралыкта эле мына көрүп атабыз видеолорун, адамдарды жөн алдаган да, гипнозду алдап, элдер ишенип акчаларын берип койгон. Бул эми чыры дагы көп да чыккыдай, ошонусу дагы улуттук банк, сиздер баягы акча көзөмөлдөгөн мамлекеттик эң негизги орган катары сиздер дагы билдирүү жасап, өзүнүн оюңузду айтып коюшуңуз керек. Себеби демек будан башка да ушундай алдамчылар бар, пирамидалар бар, эртең дагы чыгышы мүмкүн, эртең дагы элди алданышы мүмкүн. Анан баары ызылдап, анан бизге да келет. Ошондой оюңузду айтып койсоңуз, сиздер дагы мындай билдирүү беришиңиз керек.